Эгер статистикага кайрыла турган болсок, жалпысынан өткөн жылы республика боюнча 424 миңден ашык сот актыларын аткарууга документтер келип түшкөн экен. Бул республика боюнча 2021 жылга салыштырмалуу аткаруу өндүрүшү 10%га жогорулагандыгын көрсөтүп турат. Бирок бул дагы жетишсиз. Жакында эле жогорку кеңештин пленардык жыйынында бир депутат, өзүңүздөр уктуңуздар да, сот аткаруучулар бензин куюп бербесе өз милдеттерин аткаруу үчүн мажбурлоо түрүндөгү аткарууга чыгышпай коюшат экен деген элдин кыжырлануусун билдирип, мындай аткаруунун кереги барбы, балким жеке сот аткаруучулар институтун киргизүү боюнча маселени кароого мезгил келип жеттиби деп мага кайрылышты. Сиздер дагы аны көрсөңүздөр керек, уксаңыздар керек. Мен ойлойм, бул абдан орундуу суроо. Анткени ар бир өндүртүп алуучуга эффективдүү жыйынтык керек. Бул багытта тез арада аткаруу документтердин, алардын ичинде соттук актылардын аткарылышынын деңгээлинин төмөндүгүнүн себептерин так анализдеп чыгуу зарыл. Тактап айтканда, ал мамлекеттин жана сот органдарынын түзүлүшүндөбү, коомдун өзүндөбү, аткаруу тартибиндеби, же болбосо башка кандайдыр бир себептерденби? Мына ушуну Медербек Асанбекович абдан катуу анализдеп, изилдеп чыгышыбыз керек да.